Эгерде казинону ысык көл эмес, балким бүтүндөй облустарга, балким бүтүндөй айылдарга ачып салыңыздар. Бирок динчилдердин эч качан кылы кыйшайбайт. Динчилдер эч качан мындан зыян тартпайт. Балким ошол казинонун жанынан өтүп баратып, Аллах Тааланын түшүргөн каарынан мен дагы алып калбайын, ошондон зыян тартып калбайын деп, ошол 10 метр, 20 метр, 30 метр алыстыктан өтүп, балким 10 мүнөттө жете турган жерге 15-20 мүнөттө жетиши мүмкүн. Жолу узарышы мүмкүн. Бирок алар динчилдер эч качан зыян тартпайт. Эч качан кылы кыйшайбайт. Баягы эле динден кабары жок. Баягы эле ушу дин безер, дин десе көңүл айлана турган, кумар десе өзүнүн жанын бере турган бекер поздор зыян тартат. Алар билесиздерби? Атасынан, апасынан, катынынан, балдарынан уурданып, акчасын алып чыгып, мына ушинтип ойногон инсандар. Алар бүтүндөй жашоосун ошол казиного алмаштырып, бүтүндөй жашоосун казиного уттуруп, унасын, үйүн, катынын уурдатып, жада калса өзүнүн жашоосун дагы ошол казинодон уттуруп, канчалаган инсандар жанын кыйды. Мына ошол инсандар азабын тартат. Мына ошол инсандар зыянын тартат. Мына ошол сиздер пайда алып келет деген казинонун айынан жүздөгөн, миңдеген адамдардын тагдыры талкаланып, канчалаган инсандар өмүрүн кыйды. Бул казино бүтүндөй жашоону жок кыла турган казино болуп эсептелинет. Кумаркана болуп эсептелинет. Бирок алар динчилдер эмес. Алар жанагы эле айткан бекер поздор. Эми дагы бир маселе айтылды. Бул казиного балким кыргыздар эмес, четтен келген туристтер кирет деди. Билесиздерби, азыркы учурда дагы жашыруун кумарканага барып, кумар ойноп жүргөн миңдеген, 10 миңдеген адамдар бар. Тыюу салынган кумарканаларга кирип ойношуп атат. 10 миңдеген адамдар. Эгерде азыр уруксат берип кое турган болсоңуздар, аларды эч ким тоса албайт. Эч ким аларга сен ойноо дей албайт. Дагы бир эскертүү. Эгерде динчилдер ушуга каршы чыгып кыйкырып аткан болсо, алар эли үчүн, жери үчүн кыйкырып атат. Ушул кыргыз элим, ушул Кыргызстанда жашаган адамдардын алкымы булганбасын, алкымына арам нерсе кирбесин деп кыйкырып жатышат. Кыргызстандагы жаштар бузулбасын, Кыргызстандагы кыздар өзүнүн намысын сактасын деп кыйкырып жатышат. Алар жөн эле бекер поздугунан кыйкырган жок. Элге, жерге зыяны тийбесин деп кыйкырып атышат. Мына ушул нерсеге көңүл бурушубуз керек. Чет өлкөдөн келеби, башка жактан келеби, мусулмандар эч качан зыян тартпайт, бирок ошол динди түшүнбөгөн инсандар ошол жакка барып бузулуп кетиши мүмкүн. Билесиздерби? Азыркы учурда казино менен сойкукана экөө эгиз козудай ээрчишип жүрөт. Кайсыл жерде казино болсо, ошол жерде сойкукана ачылышы керек. Ал нерсени дагы ачышат. Ошол сойкукананы. Анткени чет өлкөдөгүлөр келип, жөн эле кумар ойноп кетишпейт да. Билесиздерби, кумар эки түрдүү болот. Биринчиси ошол акчасын уттуруп, арам акча менен акча табышат. Мына ошол кумар. Экинчиси өзүнүн кумарын кандыруу. Ушул экөө бир жерге казиного байланган. Эгерде казино ача турган болсоңуз, анда сойкукана да ачасыз. Ал эми сойкуканага да айтышы мүмкүн. Биз чет мамлекеттерден кыздарды алып келебиз деп. Астагфирулла. Чет мамлекеттерден аласызбы? Кыргызстандан аласызбы? Баары бир ушул Кыргызстанга Аллах Тааланын каары түшүп калбасын. Кыргыздардын алкымын булгап албасын. Жаштарыбыздын алкымы бузулуп, алардын келечеги талкаланып калбасын. Мына ушул үчүн динчилдер кыйкырып атат. Болбойт, болбойт, болбойт деп. Балким ошол сиздер курган казиного чет элдиктер толот. Балким казынанын бир чети жамалат. Балким кээ бир адамдардын оозу жабылат. Бирок кыздарыбыздын,
намысын ачпайлы. Кыргыз элин намысын ачпайлы. Бир нерсени жабам деп бүтүндөй элге, бүтүндөй жерге, ааламды берсең да алмашкыс болгон абийирди ачпайлы. Бүгүн ошол казинону ачабыз деп жерибизди сатабыз. Балким ошол казиного келген элдерге пирожки самсыларын сатабыз. А бирок бир учур келет, эгерде ушундай боло турган болсо, анда пирожки самса деле эмес, башка жерибизди дагы сата турган күн келет. Бирок мындайга биз эч качан жол бербешибиз керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.